Ар жылы 15 февральда Советтер Союзунун Ооган жергесинен чыгарылган күнүн белгилеп, Ооган согушуна катышкан ардагерлерибиздин эрдигин даңазалоо менен аларга таазим көрсөтүп келебиз. Ооган жергесинде согушка катышкан ардагерлерибиздин эрдиги, кайраттуулугу бүгүнкү жаш муундар үчүн үлгү. Мындай маанилүү күндү атайын белгилөө менен жаш муундардын атуулдук сезимин ойготуп, таалим-тарбия берүү биздин милдетибиз. Ооган согушу жөнүндө азыркы жаштардын маалыматы толук эмес. Мына ошого байланыштуу Ооган согушу жөнүндө дагы силерге кеңири маалымат берүүнү туура көрдүм. Ооган согушу Афганистандагы советтик согуш. Афганистандагы советтик согуш азыркы тарыхый таанымда Афган конфликти же Афганистан Демократиялык Республикасынын территориясындагы бир жагынан Афган өкмөттүк күчтөрүнүн Советтик армиянын чектелген контингентинин колдоосунда, экинчи жагынан НАТОнун жетектөөчү мамлекеттери Кытай, консервативдик ислам дүйнөсүнүн саясий, финансылык, материалдык, аскердик колдоосундагы Афган моджахеддеринин душмандарынын ортосундагы согуштук конфликт. Афган согушу, кыргызча Ооган согушу деп кабыл алынган же кыскача Афган, Ооган деп аталат. Афганистанга советтик армия 1979 жылы 25 декабрда киргизилип, 1989 жылы 15 февралда чыгарылып кеткен. Оогандагы ички өз ара саясий конфликт факт боюнча 1973 жылы эле башталган. Анын курчуган мезгили 1978 жылга туура келет. 1979 жылдын 25 декабрында Афган өкмөтүнүн ар тараптан жардам суроосуна жооп кылуу максатында советтик армиянын биринчи бөлүгү Афганистанга киргизилген. Кыргызстандан Ооган согушуна 7400 жоокер жөнөтүлгөн. Алардын 252 курман болуп, 1,5 миңдейи жараат алып, 600га жакыны майып болуп кайтышкан. Мунун ичинен Кыргызстандын түштүгүнөн 4200 жоокер жана офицер барып, 18 кайткан эмес. Экөөсү дайынсыз жоголгон. Эстегенде түтөйт каңгырык. Ошол апаат Ооган согушта мекен боздоп, сыздап кайгырып, уулдарынан калган айрылып. Кайыр кош деп Ооган кеткендер мекенине кайра кайткан жок. Апа байкуш тиштен нан тиктеп, кайра кучак ага жайган жок. Ооган деген калды так болуп, энелерим баласаак болуп, армияга алам деп келсе, калат дале көздө жаш толуп. Урматтуу окуучулар, бүгүн мен силерге биз менен арабызда чогуу окуп жаткан классташыбыз Кадыров Алинур Сагынбековичтин атасы Кадыров Сагынбек Чокоевич жөнүндө сөз кылууну туура көрдүм. Кадыров Сагынбек Чокоевич 1969 жылы 11 мартта Ош областына караштуу Жаңы Жол районундагы Ак Жол айылында туулган. Атасы Кадыров Чокой, апасы Кадырова Тургунжан. Үй бүлөдө 8 бир тууган. Мектепке 1976 жылы кирип, 1986 жылы 10 классты Ташкөмүр шаарындагы Тоголук Молду атындагы номер 1 мектепте бүтүргөн. 1987 жылы 21 майда армияга барган. Казакстандагы Семипалатин облусундагы Маканчы айылына барып, 1988 жылы августта Афганистанга кеткен. Ошол жылдары Калайнауул, Кайсар, Баламургап, Кушка деген шаарларда болгон. 1989 жылдын 15 мартында Афганистандан чыгарылган. Биз төмөндө Афган күндөрүнүн элестерин каарманыбыздын өздүк альбомунан сунуш кылабыз. Сүрөттө Кадыров Сагынбек Чокоевич. Кыргыздын эр жүрөк тайманбас уулдарынын катарын түзгөн Кадыров Сагынбек Чокоевич ошол оттуу күндөрдү башынан кечирген. Жана бүгүнкү күндө 7 баланы тарбиялап, элибизге кызмат кылып жатат. Биз мындай аталарыбыз менен сыймыктанабыз.